Токмок шаарындагы номер 11 жалпы орто билим берүү мектеп лицейи. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 10 класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Мугалим Жамангулова Элиза Набидуллаевна. Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка даярбызбы? Анда эмесе окуу куралдарыңарды, дептерлериңерди алып экранга жакын олтурабыз. Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү айды, числону, күндү дептериңерге жазып коебуз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст менен иштөө. Алгач балдар сабактын максаттары менен тааныштырып өтөйүн. Сабактын билим берүүчүлүк максатында текст менен иштөөгө үйрөнөбүз. Түшүнгөнүмүздү айтып беребиз. Кыргыздын боз үйү тууралуу маалымат алабыз. Боз үй кыргыздын турак жайы гана эмес, улуттук маданияттын кенчи, элдик өнөрдүн туу чокусу экенин билебиз. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максатында текст менен иштөөдө чыгармачылык ой жүгүртөбүз, кыялданабыз, кабыл алуубуз, эске сактообуз калыптанат. Ал эми тарбия берүүчүлүк максатында улуттук маданиятыбыздын үлгүсү болгон боз үйдү баалоого, аны сактоого, кийинки муунга өткөрүп берүүгө тарбияланабыз. Алгач үй тапшырмасын текшерип алалы. Мен силерге Google класс аркылуу тест жөнөткөм. Анда жалпыбыз тапшырмага көңүл буралы. Биринчиси. Төл сөз деген эмне? Варианттары: А. Башка бирөөнүн сөзү. Б. Өзүбүздүн сөзүбүз. В. Мугалимдин сөзү. Бул жерде вариантыбыз, туура вариантыбыз. Б варианты өзүбүздүн сөзүбүз. Экинчи тапшырманы карайбыз. Бөтөн сөз деген эмне? А. Башка бирөөнүн сөзү. Б. Автордун сөзү. В. Окуучунун сөзү. Туура варианты А варианты, башка бирөөнүн сөзү. Үчүнчү сурообуз. Тике сөз деген эмне? Өзүбүздүн сөзүбүз, мугалимдин сөзү, бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз берилсе. Бул жерде туура варианты тике сөз деген бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз берилсе, тике сөз деп аталат экен. Кийинки сурообуз, төртүнчү сурообуз. Кыйыр сөз деп эмнени айтабыз? А варианты бөтөн сөз өзгөрүлүп берилсе, Б варианты бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз берилсе, В варианты автордун сөзү менен берилсе. Бул жерде туура варианты А варианты бөтөн сөз өзгөрүлүп берилсе, ал кыйыр сөз деп аталат экен. Бешинчи сурообуз. Тике сөз кайсыл жардамчы этиштер аркылуу жасалат? А варианты менен, жана, ары. Б варианты деп, дептир, деген экен. В варианты ган, майынча, ып. Бул жерде туура варианты Б варианты. Деп, дептир, деген жардамчы этиштер аркылуу жасалат экен. Алтынчы сурообуз. Турмуштун түйүнү адамдын акылынан да терең жана кенен келет, дептир Горький. Кайсы варианттагы тыныш белгисин койсок туура болот? А варианты, Б варианты жана В варианты берилген. Бул жерде Б варианты туура деп эсептейбиз. Анткени турмуштун түйүнү адамдын акылынан терең жана кенен келет деген тике сөз толугу менен тырмакчага алынат дагы, дептир Максим Горький деген төл сөздүн алдында үтүрлүү сызыкча белгиси коюлат. Анда эмесе балдар сабагыбызга өтөлү. Мен силерге сабакты баштаардын алдында табышмак айткым келип турат. Анда табышмактарыма көңүл бургула, балдар. Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым. Экинчи табышмагым. Желими жок, мыгы жок,
чебер уста жасаган. Ал кандай жай, 4 мезгил ата бабаң жашаган. Кыркыраган абушка өлөм дейт, 40 уулу 40 жагынан жөлөм дейт. 4-нчү табышмагым. 60 кемпир ай карайт, 70 кемпир жер карайт. Кана балдар, ойлонууга убакыт беремин. Азаматсыңар. 1-нчи табышмагыбыздын жообу: жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым, боз үй. 2-нчи табышмагымдын жообу дагы боз үй. 3-нчү табышмагым: кыркыраган абушка өлөм дейт, 40 уулу 40 жагынан жөлөм дейт. Бул балдар түндүк жана уук экен. Ал эми 4-нчү табышмагым: 60 кемпир ай карайт, 70 кемпир жер карайт. Бул уук, анан кийин кереге экен. Азаматсыңар балдар. Эми экрандагы бул цифраларга көңүлүңөрдү бурам. Бул жерде 2, 17, 9, 24, 11 деген сандар жазылып турат. Бул сандар биздин алфавитибиздеги тамгалардын иреттик саны. Бүгүн биз силер менен иштей турган тексттин темасы катылган. Кана балдар, ким табат? Баракелде, азаматсыңар. Бул жерде боз үй деген сөз катылган экен. Анда балдар, мен силерге боз үй жөнүндө кыскача маалымат айтып берейин. Кыргыздын боз үйү элдин сергек акылынан чыккан, чебер колунан тамган, материалдык маданиятынын эң мыкты көрүнүштөрүнүн бири. Ал көчмөн турмушка ылайыкташтырылган. Жалаң мал чарбачылыгын аркалаган эл каалаган жерге, мейли тоодо, мейли түздө, жашоого бирдей оңтойлуу шарт түзгөн үйдү жаратып алуусуна жашоо тиричилиги өзү мүмкүндүк берген. Боз үй көчмөн элдин биргелешкен акыл оюнан, кол өнөрчүлүгүнөн жаралган. Жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу, от жагууга жана жылуулукту сактоого да ыңгайлаштырылган. Боз үйдүн жыгачы 12 канат, 8 канат жана 6 канат деп аталат. Кыргыздардын боз үйү керегеси кенен, ууктары узун, түндүгү бийик келет. Боз үйдүн жыгачын ар түрдүү усталар жасашкан. Боз үйдүн уук керегесин, босого таягын жасаган чеберди уукчу, керегечи, ал эми түндүк жасаганды түндүкчү деп аташкан. Боз үй негизинен төмөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат: жыгач, кийиз, чий, боочудан. Жыгачына түндүк, уук, кереге, босого таяк, каалга, бакан. Ал эми кийизге болсо үзүк, туурдук, түндүк жабуу, эшик. Ал эми боочуга түндүк жабуу боо, жел боо, канат боо, үзүк боо, туурдук боо, кырчоо, эшик боо жана башка ушундай сыяктуу боолору кирет экен. Боз үйдү тигүү аялдардын милдети болгон. Эркектер түндүктү көтөрүп, боз үйдүн ордун камдашкан. Көчмөн шартында боз үйдүн жарактуулугу 25 жыл болгон экен. Боз үйдүн салмагы болжол менен 400 килограммга жеткен. Боз үйдү 3 адам 1 саатта тигип кое алышкан. Ал эми чечүүдө 2 сааттай убакыт талап кылынат. Кыргызстандын курама тобу 2014 жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда боз үйдү 17 мүнөттө тигүү менен дүйнөлүк рекорд коюшкан экен. Боз үйдүн так ортосунда коломто болот. Ага казан асышат. Ал эми оң жагы эпчи жак деп аталат. Анткени
аял кийишиге тиешелүү эмеректер, буюмдар, идиш аяктар коюлат экен. Ал эми боз үйдүн сол тарабы эр жагы деп аталып, эркектердин кийим кечеси, курал жарагы, ат жабдыктары коюлат. Ал эми төр жагын сыйлуу адамдар отурушат экен. Улагасы анын кире бериш жери болгон. Бүгүнкү күндө балдар, коом өзгөрүлгөн сайын адамдардын аң сезими да өзгөрүлүп, элибиз улуттук сыймыгыбыз катары баалап барктаган боз үйүбүздүн жаңы өлгүлөрүн да ойлоп табууда. Балдар, боз үй жөнүндө маалымат силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе келгиле сөздүк иши менен иштеп, жаңы сөздөр менен таанышалы. Боз үй, юрта. Боз үй тигүү, ставить юрту. Ук, унина, жертв купола юрты. Кереге, деревянная решетка цилиндрической части юрты. Түндүк, верхний деревянный основа юрты. Кииз, войлок. Чий, загородка вокруг решетки юрты из сеновки. Эрджак, мужская половина юрты. Эпчиджак, женская половина юрты. Төр, почетное место юрты. Улага, место у порога. Анда эмесе балдар, бул сөздүктү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Эми балдар, сабагыбызды бышыктайлы. Боз үй деген сөзгө синтвейн түзөбүз. Эске салабыз. Синтвейндин биринчиси 2 сынатор сөздөн болуш керек. Экинчиси 3 этиш сөз. Үчүнчүсү 4 сөздөн турган сөз айкашы же сүйлөм. Ал эми төртүнчүсү боз үй деген сөзгө синонимин табуу керек. Анда эмесе иштеген ишиңерди текшерели. Боз үй жаңы, чоң, жасалат, сакталат, тигилет. Боз үй кыргыздын маданиятынын кенчи. Ал эми синоними ак өргө. Балдар, анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Мен силерге Google Class аркылуу алдын ала баракчаларды жөнөтүп койдум эле. Google Class'ка киребиз. Бүгүн сабакта силерге тааныш болбогон эмнелерди үйрөнө алдыңар. Ошолорду тезинен жазып, мага жөнөтө калгыла. Бул жерде балдар, билем, билдим, билгим келет стратегиясынын негизинде силердин оюңарды анда окуп берейин. Билем, боз үй жөнүндө билесиңер буга чейин балдар силер. Усталар жасаарын билесиңер, азаматсыңар. Билдим, бүгүнкү сабактан эмнени билдиңер? Боз үй 12 канат, 8 канат, 6 канат болоорун билиптирсиңер, азаматсыңар. Боз үй жыгач, чий, кийиз, боочу деген бөлүктөрдөн тураарын билдиңер. Боз үйдүн 25 жыл жарактуулугун жана 400 килограмм экендигин билдиңер. Боз үйдө коломто, эпчи жак, эр жак, төр жагы босогосу болоорун билиптирсиңер. Боз үйдүн жаңы үлгүлөрү бар экендигин билиптирсиңер. Ал эми билгим келет. Боз үйдүн жыгачтарынын жасалышын билгиңер келеткен. Кийизин кантип жасоону билгиңер келеткен. Боз үйдү кантип тигүү керек экендигин билгиңер келеткен. Азаматсыңар балдар. Боз үй жөнүндө айта турган болсок, ал абдан чоң тема. Бир сабакта бардыгын айтып берүүгө убактыбыз чектелген. Калган маалыматтарды кийинки сабактарыбызда улайбыз. Эми балдар, үйгө тапшырма алгыла. Боз үй деген сөзгө кластер түзөсүңөр дагы
мага Google Class аркылуу жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сабагыбыз соңуна чыкты.